Балачак кандай сүйкүм карасак деген ыр саптарын укканда ар бирибиз балалыкка бир барып келсек дейт экенбиз. Мындай инсандардын катарын Куудул Абдылдай Иманкулов да толуктайт. Айылда тала жумуштарынан кийин оюнга шашкан каарманым балалыктын таттуу ары бактылуу мүнөттөрүн эстеп, эстен кеткис окуялары жөнүндө айтып берди. Абдылдай Иманкулов 1963 жылы 20 мартта жылкычынын үй бүлөсүндө төрөлүп, балалыгы жайкалган жашыл төрлүү жайлоодо өткөн экен. Балалыкты эстегенде эң биринчи эле атаң энең. Себеби күнү да жанындасың, түнү да жанындасың, керек болсо койнундасың дегендей. Анан баягы чоңойгон үйүң, эшигиң, суу, баскан жолуң, тоо таш, арык, жайлоо ушулар элестелет да. Аябай жетиштүү ушундай бир үй бүлөдө чоңойдум деп айта албайм. Себеби мен 11 тууганмын. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. 11 туугандын 3-үчүсүмүн. Биз 7 эркек, 3 кызбыз. Бардыгы үйлөнгөн, жайланган, бардыгы неберелүү болуп калышты. Жарымыбыз ар бир өз-өзүнчө. Демек эркеликти билгеним жок. Себеби ошо ата энебиз малчы болсо, жылкычы болуп, анстагы түйшүк көп. Анан 11 тууган болсок, анан кимибиз деле эркелеткенге мүмкүнчүлүктөр келди дейсиң. Ал кезде ченемдүү да үйлөрдө алма болор эле. Анан ошончо айыл болсок, эмнеге эгишкен эмес, укмуштай эле сонуна эле бышат экен. Билбейм, баарыбызды жалдыратып эле уурга кирдирип эле. Бир азыраак кишилерде неме болор эле, алма болор, ошого уурга кирчүбүз да. Бизде бир айылдын баш жагында бал челек кармаган Анатолий деген орус болгон. Анан ошо жерге уурга кирдик 3 бала. Анан үчөөбүз алмага уурга кирдик. Райымбек деген балабыз алманын үстүндө. Берки бала экөөбүз терип атабыз, неме атабыз. Анан эле нарызда иттин үнү угулуп эле киллеген овчаркасы бар эле, жаман чоң. Анан мынтыктын үнү угулуп калды. Тарс деди. Экөөбүз качтык. Суунун ичине түштүк. Ал качып баратканда ит уйгак деп коет. Бир тикенек бар, мына таптакыр акмактай неме. Тытылып, анан түшүп алып, анан сууга түштүк. Баягы алманын башында досубуз жок да. Анан ойлодук, аны атты. Ал азыр өлүп жатат деп атабыз да. Анан экөөбүз отуруп алып, анан кучакташып алып ыйлап атабыз. Тигил өлдү, эмне деп болот. Үйүнө эмне деп айтабыз, ким ээрчип барса эмне дейбиз. Деп экөөбүз кучакташып алып ыйлап атсак, анан тиги барып калды. Баягы көйнөгүн берин шымынан чыгарып туруп, ушундай кылып туруп, суудан куюп туруп түйгөн экен. Баягы орусчу. Анан жеңин дагы топчулап койгон. Ош көйнөктүн ичине жеңи, мунулар бар алма да. Алманы толтуруп турат. Мен муну баса албайм. Анан келип калды аркабыздан, аны ыйлап алган. Алмага деле көрмөй жок. Үчөөбүз кучакташып алып ыйлап атабыз. Ошондо түшүнбөппүз да, ошо алым үчүн кишини атып коймок беле. Азыр келет деп, мен түшүнүк как да, биз алма менен уже тигил өлүп жатат уже деп элестеткенбиз. Далай уурулукка барганбыз. Ошентип кармап калган күндөр болгон. Мектеп дегенде аппак парта, кызыл доска жана биринчи мугалим эсиңе түшөт. Ошондой эле Куудул экенин байкаган Абдылдай Иманкулов мектепке жүк ташуучу унаа менен барган. Калмет деген аксакал бир чоң грузовой машина айдачы, ошо Уйчу айылдын балдары, Жылкы айылдын балдары чогуу ошондо келгенбиз. Мен ушу 4-5 класстан баштап 10 классты бүтүп кеткенге чейин атыман дагы, фамилиямдан да айтчу эмес да. Эй, артист, чык доскага деп койчу. Урушканда дагы эй, артист деп урушчу. Анан 10 классты бүтүп кетип атканымда мектебибиз 2 корпустан турат эле. Ортосунда чуга барасам, химиядан берген эжекем, Күкү эже. Ал киши да бар азыр. Өзүм Аяш апам болот.
Анан ал киши эй Абдулда бери кел деп чакырып калды. Барсам колуман кармап алып айтты. Абдулла деди, сен сабактан өзүңүн акыбалыңды билесиң деди. Мен билем эже дедим. Десем айтты, мен сага аттестатыңа 5 коюп берем деди. Бирок сен мени уят кылып жогорку окуу жайга барбагын деди. Сен только артист болгуң макулбу деди. Мен болду эже дедим. Азыр ошол аттестатымдагы жүргөн жаңгыз 5 ошол эжемки. Бала кезимде ушул турмушумду, ушул немемди тилечимин. Сом азыр так ошону жашап атам. Бирде бирөө сурап калды, артист болбосоңуз эмне иш кылат элеңиз деп. Десе жанында туруп Рахман айтат, артист болбогондо пожарник болмок дейт. А эмнеге пожарник десем айтат, баары бир иштебей айлык алган иш тапмаксың да деп. Физика, математика, химия сыяктуу сабактарды жактырбаган каарманым жайкы каникулда окуучулар менен кошо колхоздун жумушун аткарчу экен. Бирок чөп чаап, пахта терүү Иманкуловдун колунан келбегендиктен чөпчүлөрдүн суусунун кандырып, суу жарма ташуу милдетин аткарчу тура. Ошондо 3 жыл иштеп калабыз да, 7 класстан баштаганда 10 класс бүткөнчө. Мен 3 жыл катарынан жармачы болдум. Жармачы дегеним кандай? Жармачы деп койчу. Поварлар жарма жасап берет, фляг кылып, эми окуучулар көп да. Еще колхоздуулар кошулганда бир топ киши. Анан жармачыга бир ат бекитип берет эле, же өгүз. Ошол ат менен ошол иштеп аткан жерлерине жарма жүктөп барасың да. Таштай муздак булак бар. Анан мындай көлчүк кылып койгон, анан ошол жерге фляг кылып жармаларды бастырып койгон. Но анын бардыгына жетпейт. Анан поварлар шашкандан баягы жаңы эле неметилген пышкан жармадан же күндө турган жармадан кошуп берет, анан алып бересиң. Мен ошентип жакшы досторума немелерге ошо муздак жармаларды апарат элем. Анан жиңе дегендер да болот да, 1 класс мурда окуган, 2 класс мурда окуган, тигиндей мындай, анан көңүлгө жакпагандар болот эми кээ бир бала кезде ушундай болот эмеспи? Аларга ошо жылуу же ысык жарманы апарып коем да. Жармамды ичпей туруп кулатып беришет эле. Тей тоон баштан. Флягдагы мындайынан кулабайт экен да, мындай тикесинен кулайт экен. Мындай болот. Мындай кулабайт экен. Ошентип чөптөр болсо узун болот. Далай фляг издедим. Фляг издеп жүрүү эле кечкирчи. Ал эми балалыкта баары эле аруу сезимдерди башынан өткөрөт эмеспи? Кат жазып, кат алышып дегендей. А бирок Абдулда Иманкулов бирөөнү сүйгөнгө караганда 2 жашты сүйдүрүүгө аракет кылчумун деп күлдүрдү. Мен өзүм бир кыздарга ашык болуп, анан ошонун көңүлүн таап, ошонун аркасынан чуркаганга караганда, кайсыдыр бир балдар мен ушул кызды жакшы көрөм деп мындай неме кылса, мен ошонун суроосун аткарып, тиги кыздан жообун алып, мындай неметкенге көбүрөөк кызмат кылдым да. Ошондон уламбы негедир мага бизден 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш улуу балдар көп келет эле. Мен ошолордун көбүнө катташтым. Керек болсо алардын көбү үйлөндү. Мага ушунчалык ырахат эле тигинин жообун алып, анан тиги балага апарып, ал ушунчалык ыраазы болуп, күлүп жайнап, тим эле баягындай болуп отурган, мен ошолорду карап ырахат алат элем да. Беротон окуп алып, анан ушундай жакшы жазылган болсо, тиги баланын үйүнө бутуң жетпей кубуратат да. Аныкын алып алып, бияка дегендей. Ошо анан мектепте тиги класста берип калыш керек. Колдон келсе кайра жоон класстан алып калыш керек, чем үйүнө барып түнбүрөккө чейин күтүп отурбай. Азыр эсемесиң деле кээде аз ойлосом ошо эсемес экен. Кара чачым ак болуп, кайран жашты жоктодум. Канаттуу куштай балалык кайрылып келбейт окшодуң дегендей Куудул Абдулда Иманкулов кайрылып келбес балалыгына бир кылчайып, өткөн күндөрүн жылмаюу менен айтып, кебин жыйынтыктады.